Архитектурага баш ийбеген үй эмне үчүн? Мен мындан айтуудан максат, муну көрсөтүүдөн максат мекендештерим бул жерде өжөрлүк деген нерсени айткым келет. Бул биринчи курулгандан кийин отель кылабыз, кафе кылабыз, музей кылабыз, талаштар өтө көп болгон, бирок азыр отель болуп, мейманкана болуп кызмат көрсөтөт экен. Буга чейин кыска нуска тарыхы бир аял курамын деген учурда бардыгы каршы чыгат дагы. Мүмкүн эмес, болбойт, архитектура болбойт, анысы болбойт, архитектурасы сен кантип курасың деп башка жолдорду айткан, бирок ал кылган. Кылган иши азыр миңдеген туристтердин келишине себепчи болуп атат. Бул Вьетнамда Далат деген жеринде экен. Ушул урматтуу мекендешим. Кээде сен кылам деген иштерди буттосуулар, каршылыктар миңдеген болот. Бирок сен анын аягын көрүп турасың да, башкалар көрбөгөн нерсени көрүп турасың, ошол үчүн кылышың керек ошол нерсени. Кийин результаты болот. Имам Шафинин кээ бир маселелерде ошол учурда өтө жамандашкан. Ошол учурда душмандары толтура болгон. Бирок азыр биз аны актап атабыз го көп маселеде, туурабы? Ошондой экен, кийин барып сиздин кылган эмектериңиз миңдеген, миллиондогон адамдарга пайдасы тиет. Бул азыр мамлекеттин өтө көп пайдаларды алып келип атат. Киришиңиз эле паланча миң, ошондой. Ошого нереал адамдардын оюна туура эмес келбеген нерселерди да кылыш керек да, Кыргызстанда дагы. Бул туристтерди тартат. Мисалы, Кытай дуал жолу туура, булар кыйын, өзүнүн тарыхы бар, бирок мына күзгү жолдору болобу, айнек көпүрө болобу, ошол сыяктуу нерселер булар чындыгында туристтерди тартат да. Жердин үстүндөгү үйлөрдү көрүп, кээде өтө таң калып каласың. Ушундай үйлөр дагы болот экен да деп. Европага чыксаңыз, Францияда өзгөчө архитектура менен курушат үйлөрдү. Өзгөчө үйлөрдү көрүп чындыгында жашагың келип кетет дейсиң да. Бирок бейиштеги үйлөр кандай болду экен, ошол учурда ойлоносуң киши. Өзгөчө үйлөр бар. Аллах табарак ва таала бейиштеги касырлардан берсин. Бул дүйнөдөгү үйлөр, матактар эч нерсе эмес. Акыреттикин жоготпошубуз керек. Эч эле архитектурага баш ийбеген десек адашабыз. Буну ушул куруучулар жакшы түшүнсө керек, жакшы билсе керек. Менден дагы баары астынан бетон куюлган, атайын бышыкталган, асты казылган дегендей маселе баары кылынган да. Бул жөн эле тургузуп коюш мынчалык нерсени кыйын. Менимче бул жерде өтө эле күчтүү архитектурлар, бир эле эмес, экөөсү эмес, же бир экөө эле архитектура эмес, өтө көп акылдуулар иштеген да бул жерде. Мага жакпаган жери бул үйдүн ичи дагы сырты дагы мультфильм болуп калган да. Мисалы сыртын мультфильм кылып, ичин серьезный мындай көркүлүү кылыш керек эле. Чындыгында ана отель эмес, мейманкана эмес, бул жерде музей кылыш керек эле деп ойлойм. Бул жеке пикирим мен. Ичи дагы мультфильм болуп калган да. Чоңдор кирсең, мисалы кызыктуу эчтеке жок азыр ичи дагы мультфильмда. Жаш балдар кирсе жыргайт, ойнойт, күлөт. Бирок чоңдор кирет, биринчи этажына эле карачып кетет да. Бул крышасына эч ким чыкпайт го деп ойлойм. Ошол үйдү кандай жасашкан, ким жасаган, ат фамилиялардан бери, сүрөттөрдөн бери чыгарып коюшуптур. Мисалы ушунча нерсени илиптир келип чыгыш тарыхы башкасы. Бирок айтканымдай көбүрөөк нерсе. Мисалы биринчи этажы алтын маселесиндеги, экинчи этажы дагы бир тарыхый бирдекелерди койсо, бул дагында көбүрөөк кызыктуу болот эле адамдарга. Бул үйдүн эң эле жаккан жери бул ушул люстрасы. Люстрасы өзгөчө экен бирок. Бул азыр өчүк экен. Кийин кече кеч келгенибизде бул жанган абалында көргөнүндө өзгөчө жанат эле. Азыр бул өчкөн абалында. Ушул жасап жаткан тепкичтерин да кичине өзгөчө кылайлы дептир. Бирок баары ошол эл катары. Ушул тепкичтер окшобой калыптыр. Бул эң бийик жери, урматтуу мекендештерим. Көргөнүңүздөрдөй бул жер дагы эле ремонт болуп атыптыр. Ремонт кылбаса дагы болбойт. Өздөрү айтмакчы, архитектурага баш ийбеген дегени менен баары ремонт болот. Ремонт кылбаса болбойт бул жерди. Эч бир нерсеге окшотушка аракет кылышкан эмес, башка үйлөргө окшоп калбасын, башка имараттарга окшоп калбасын деген максатта. Бирок бул баягы шоколаддын агындысы окшоп калган да, мындайча айтканда. Ошого окшотконго аракет кылгандай да. Бул жагы, мына жагы көрүнүп турган жагы кеме, корабль окшотконго аракет кылышыптыр. Бул жагы ошо шоколаддын агындысы да. Шоколад мынтип куйганда, сугушенканы куйганда мынтип агат го. Ошол сыяктуу. Же бал, аюулар мультфильмдерде бал идиши болот го, ошол сыяктуу кылганга аракет кылган окшойт. Баары бир нерсеге ойлоп атканда адам бир нерсеге салыштырат да. Жок нерсени
Үйдүн эң жогорку кабатында турабыз. Мындайча айтканда крышасында, там башында турабыз. Үй чындыгында мындайча айтсам, жаш балдар үчүн курулгандай эле да, мультфильм сыяктуу болгон. Да тура тепкичтерин, баягы баскан жерлердин кичине коркунучтуу кылган, адам адреналин алсын деп кичине коркунучтуу кылган. Бирок баары бир бул жерге панорамный вид берет экен. Ушул өйдөсүнө чыккан ушундай эки жакты көргөндөй болот экенсиң. Ушул жагы өзгөчөлүгү болбосо, муну Кыргызстанга да куруп койсо болот. Кыргызстанга да куруп койсо болот. Не бар? Мисалы, бизде Бишек аквариум жок. Ташкентте бар, Ташкент Ситиде бар, мисалы, ошондон чыккан жерде. Көп жерде бар. Көп жерде бар нерселер Бишекте жок да. Бизнесмендер, колунда акчасы барлар кылсаңар, турдук нерселерди өнүктүрүш керек. Ошо туризм жаатындагы нерселерди өнүктүрүш керек. Анан ушу медиа тармактагы ошо туризмге тартып, туристтерди тартып өтө катуу иштеш керек. Тур компаниялар менен биргеликте иштешиш керек да. Качангаcha биз кыргыздар, кыргызстандыктар башка жерге барып эсе алабыз, башкалар бизге келбейт. Эгерде башкалар бизге келсе, ар бир адам келсе, мисалы ал жок дегенде $100 таштап кетет. Тамакка кирет, туалетке кирет, бир жерге кирет, акча берип кирет ар бир жерге. Ошондон өнүгүү каттуу болот. Ошондой экен туризмге басым жасайлы. Анан буттан тартпай, колдон тартайлы. Кыргыздын душманы кыргыз дейт го. Бир нерсе кылайын десең эле дароо буттан тартат бирөөсү келип. Документиң туура эмес, жериң документ туура эмес, андай мындай деп. Алла сактасын. Аллах сактасын. Душмандардан, көрө албагандардан. Экинчи аты безумный домдагы деп коюшат экен, акылсыз мээсиз үй дегендей. Чындыгында карасаңыз, аягынан биягы, биягынан аягы. Бирок тепкичтер баары туура эле коюп тур, ошол тепкичтен чыксаң, тепкичке кайра түшөсүң. Ал жагы маселе жок. Ошотконго аракет кылышыптыр чындыгында. Бирок толук түрдө эмес. Бул безумный домдун эң эле жаккан жери гаражы жакты, эң асты гараж экен, сонун куруп турушуну. Келгенде эле киресиң, тууру гараж экен да, идеал курулуп турушу. Эң эле жаккан жери ушу болду. Бирок гараж болуп, ушунча эмгекти ушу гараж кылып бузуп койгондой да.